Алыскы Жыргалаң айылынын мугалимдери белчесинен карга батканына карабай жумушка баратат. Видео бүгүн тартылганы айтылды. Ноокатта аялдардын чайканага баруусуна тыюу салынды. Социалдык тармактын WhatsApp мессенджеринде Ош облусунун Ноокат районуна караштуу Көкчар айыл аймагында чайканаларга чогулган аялдарды кубалап, айып пул салынып жатканы тууралуу аудио жазуу тарады. Мынау Көкжарда чайканаларга катындар барганга запрет этиптир. Биз кече ошентип отура албай өрнөккө барып отурдук. Шондон эмне кылабыз? Каяка барабыз? Таза эле катындар чайкананы басып кетти деп мачитте элан кылып өкмөттө адамдарды шайлап кирген немеге чайканага барган катындарга 500 сомдон штраф, өткөзгө аткан адамга 1,5 миң сомдон штраф салып чайканадагы катындарды кууп атат экен. Ишенбесек, коммунистагы Ашир олар отурган экен, башка бир компания менен келип шондой кылып кеттир. Онун жананыбыз ham шонтип тазалалык деп атат. Ошого эмне кылабыз? Эмне дейсиңер? Оюңарды айткыла. Жатышканын кошумчалаган. Ал эми Көкчар айыл өкмөтүнүн башчысы Саттарали Миңбаев бул маалымат чындыкка дал келбей турганын билдирди. Анын айтымында эч кандай жарлык же токтом жок. Аудио жаздырган аял табылбай жатат. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынан бул аудио жаздыруулар боюнча маалымат бар экенин, бирок муфтияттын эч кандай тиешеси жок экенин билдиришти. Ошондой эле коомдук жайда тамактанууга эч ким тыюу сала албай турганын кошумчалашты.